Жергиликтүү бийлик органдарына бир катар кадрдык дайындоолор болду. Президент Садыр Жапаров бир катар жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын, райондордун акимдерин дайындоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Ага ылайык Адыбек Набиев Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими болуп дайындалды. Жакыпбек Субагожоев Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими болуп дайындалды. Эрмек Бахавидинов Жети Өгүз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими болду. Ошону менен бирге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тескемелери менен Уристем Манапов президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары болуп дайындалып, мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Зарлык Тургунбаев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалды. Турсунбек Бактыгулов Кочкор районунун мамлекеттик администрация башчысынын акиминин биринчи орун басары болуп дайындалды. Шакир Мамадалиев Өзгөн районунун мамлекеттик администрация башчысынын акиминин биринчи орун басары болду. Бактыбек Осмонов Араван районунун мамлекеттик администрация башчысынын акиминин орун басары болуп дайындалып, мурда ээлеген кызматынан бошотулду.